Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Баарыңыздарга кутман кеч. Баарыңыздарга салам. Сиздер менен кайрадан түз эфирде жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Келиңиздер болбосо түз эфирде таанышып, ким кайсыл жерде отурат, ким кайсыл жерден жазып жатат, атыңыздар ким, эмне жумуш кыласыздар, таанышалы. Бул жерде Тамара Кораева дейт. Саламатсызбы? Гүлназ дейт. Привет дейт. Салам, баарыңыздарга салам. Менин сүйүктүү катталуучуларым, сүйүктүү менин окурмандарым. Ушул Инстаграмдан күн сайын сиздер үчүн арнап постторду жазып, сиздер үчүн изденип, психологиялык көнүгүүлөрдү даярдап, анан сиздерге белгилеген ушундай түз эфирлерди кээде убактым болбой кире албай калып атам. Ошентсе дагы убакыт таап сиздер үчүн баарын аткарууга даярмын, баарын аткарууга аракет кылуудамын. Жок дегенде бир аз болсо дагы сиздерге жардамым тийип жатканынан абдан кубанычтамын. Акыркы учурларда Инстаграм баракчамды катталган айымдар, кыздар, чоң эжелер катталып, постторду окушуп, аябай жакшы өздөрүнүн каалоо тилектерин айтып жатышат. Бул мен үчүн абдан жакшы сыймык. Эгерде мен үнүм угулуп жаткан болсо, плюс белгисин коюңуздар, Мен сүйлөй бербейин сиздерге. Кээде жана интернет жакшы иштебей калганда үнүбүз угулбай калат экен. Ошентсе дагы бир ооз сурап коеюн, Жакшы угулуп жаткан болсо, плюс белгисин коюп коюңуздар. Эгерде угулбай жаткан болсо, издейбиз, суун көтөргөнгө аракет кылабыз. Демек, жакшы угулуп жатат, Плюс белгиси кетти. Чоң рахмат сиздерге, жооп бергениңиздерге. Кече 2-3 күндөн бери WhatsApp номериме, дайректтен аябай сурангандар көбөйүп атат, түз эфирге чыгыңыз деп. Мен негизи жумасына 2-3 жолудан, негизи эле күн сайын кечиндеси саат 9-тарда түз эфирге чыгам деп сөз берип, бирок үйдөгү жанагы кичинекей бала, үйдөгү жумуштар дегендей бошой албай калып атам да. Ошентсе да сиздерге бүгүн убакыт таап түз эфирге чыкканыма абдан кубанычтамын. Эми бизде суроолор бар. Көптөгөн суроолор бар. WhatsApp'та аябай көптөгөн суроолор бар. Берип атышат. Анан мүмкүн болушунча жооп берип атам. Андан сырткары YouTube каналымда видеолорду мен тартуулап, түз эфирге чыгып, ар биринин суроосуна өз алдынча индивидуальный мен жооп бергенден кийин деле кайра эле повторный ошол суроолор берилип жатат да. Эми мен кечеки акыркы түз эфирде айткам. Мен мындан кийин семейный жанагы проблемалар болот го жашоодо. Мисалы, үй бүлөдөгү пикир келишпестиктер болот, Эркектин өз алдынча психологиясы, аялдын өз алдынча психологиясы деп. Андан сырткары жалпысынан мына ушундай үй бүлөлүк проблемалардан мен уже өзүмдүн темамды өзгөртүп, жанагы сила подсознания, сила мысли, закон притяжения, квантовая физика, мына ойлордун күчү, тартылуу күчү кантип иштейт, кантип биз өзүбүздүн жашообузга акчаларды, байлыктарды же болбосо өзүбүздүн каалаган нерселерибизди
жете алабыз ошол максаттарыбызга. Мына ошол боюнча менин багытымды өзгөрттүм. Үй бүлөлүк суроолорго мен балким азыр опытым жок биринчиден. Экинчиден мен өзүмдүн гана жеке оюмду билгизип, анан кээ биркилерге туура эмес түшүнүктөрдү калтырып коет экен да. Ошондуктан мен азыркы учурда бир гана тартылуу күчү адамдын жанагы мага кайрылган бир кыз бар, ушундай 40 күн медитация угуп отуруп өзүнүн каалаган автоунаасын сатып алыптыр, кандайдыр бир чудо менен да. Бул керемет да. Мына ошол нерсени мен ошол 2018-жылдан бери окуп, изилдеп отуруп, ушул кезге чейин 2018-жылга чейин мен өзүм неосознанно, өзүм байкабаган абалда ушул илимдерди колдонуп келип, өзүмдүн максаттарыма жетип жүргөн экенмин. Кала берсе өзүмдүн жашоомдогу проблемаларды дагы мына ошол ойлорумдун күчү менен, тартылуу күчү менен, подсознанияның күчү менен, түп сана деп айтабыз. Мына ошолордун жардамы менен мен өзүм билбеген абалда көптөгөн проблемаларды жаратып алгам, көптөгөн максаттарыма жеткем. Эми мындан кийин багытымды мына ошол квантовая физика, сила подсознания, ойлордун күчү, сила мысли, мына ошол багытка бурамын деп айткам. Ошентсе дагы үй бүлөлүк проблемалар боюнча көптөгөн суроолор келип жатат. Эми ушул жерде мен ачыгын айтышым керек. Менде эч кандай опыт жок. Мен жөн гана көз карашымды айтамын. Окуган, билген, китептерден үйрөнгөн жана семинарлардан катышкан, алган билимимди гана бөлүшүп келатамын. Мен жакында мен эми 30 жаштамын да. Ошентсе дагы 40 жаштан өйдө, 50 жаштан өйдө чоң эжелер мына ушундай кеңеш сурап калган учурда, аябай кеңеш сураганда мен өзүм билген нерселеримди айтып келатам. Анан кээ бир учурда мага деле жанагындай ыңгайсыз абалдарды жараткан учурлар болот экен да. Мисалы, мен ошол өзүмдөн улууларга акыл үйрөткөнгө мен укугум барбы, же болбосо акым барбы деп кээде ойлонот экенмин дагы. Анан көпчүлүк учурда лучше мен өзүмдүн багытымды өзгөртүп, мына ушул квантовая физика боюнча кете берейин деп мына ушинтип өзгөрттүм да багытымды. Ошентсе дагы акыркы берилген суроо боюнча мына эркектин кызганычын жана кызганган эркекти кантип тарбиялаш керек, же болбосо эмне себептен кызганат деп жазыптыр бир эжечи. Мисалы, менин жолдошумдун түшүнө дейт. Мен жолдошумдун түшүнө мен башка бирөөлөр менен жүрүп, башка бир эркектер менен жүрүп кеткеним көрүнөт экен дагы. Мен сезип жатам, мен билип жатам, сен значит жаман жолдо жүрөсүң. Мен түшүмө аян берип атат деп мына ушинтип аялынын мээсин жеткен да, жана эркекчи. Эми бул ашыкча, өтө эле ашыкча нерсе да. Эркектердин кызганчактыгы бул бир чети, эгерде жакшы ойдо кызганса, мен сени сүйөм, бир гана сен меникисиң деген ойдо кызганса, бул жакшы нерсе. Анткени аял бир гана эркектин жападан жалгыз сүйүктүүсү болгусу келет. Ал эми өтүп кетип аткан мышыктан деле, үрүп аткан иттен деле, анан көчөдөгү адамдардан деле, баардык адамдардан эле кызгана берсе, бул оору деп айтылат да психологияда. Демек, эмне үчүн кызганат? Мен ушул боюнча көптөгөн китептерди окуп отуруп, менин түшүнүгүм боюнча кызганган эркектерде бул оору экен дагы, жанагы ата-энесинен алган тарбиясынан. Мисалы, апасынан аябай кагуу жеп, же болбосо бир апасынан мээрим көрбөй калганда, анан биз мисалы кыргыздарда баланын жакшы сапаттарын басымдуулук менен айтпайбыз, мындай. Мисалы, бир жумуш жасаса же бир сабактан жакшы баа алган болсо, мактабайбыз, эч кандай эч нерсени айтпайбыз дагы. Кайра биз тескери жагын айтып кете беребиз го. Мына ошол учурда эркектерде жанагы самооценкасы низкий болгондо, өздөрүн баалабаганда, анан өздөрүн башка эркектерден алсыз эсептегенде, мына ошентип аялын кызганып баштайт экен да. Мисалы, мен, значит, ошол эркектен мен алсызмын, мен ошол эркекчелик эмесмин деген кандайдыр бир ойлор болот экен да эркекте. Ошентип башка бир эркектерге өзүн салыштырып отуруп, аялын кызганып баштайт экен да. Анан ошол учурда эмне кылыш керек? Бул ооруну айыктыруунун жолдору бар болсо, эгерде кызганчак эркектерди азыркы учурда көптөгөн психологдор жок кылса керек эле да. Демек, бул оорунун эч кандай айыктыра турган нерсеси жок да. Бул менен только күрөшүш керек, же болбосо
ошол айткан кызганчак эркектин айтканына макул деп жашаш керек экен да. Анан дагы кандай жолдору бар? Ошол эркектин психологиясын изучать этиш керек. Мисалы, сиздин күйөөңүз аябай кызганчак, эч жакка бир бастырбайт, тургузбайт, баскан турганыңызды эсептеп ушинтип эмеп турат. Ошол учурда сиз өзүңүздүн, жолдошуңуздун психологиясын изилдешиңиз керек да. Кайсыл психологический типке кирет? Эмне үчүн кызганып жатат? Мен эмнеге жол берип жатам деп өз алдынча сиз издеп башташыңыз керек дагы. Ошол кызганычына жараша анализ жүргүзүңүз. Балким сиз мындай физический жактан эч бир повод бербейсиз, эч бир эркекке карабайсыз, эч жакка чыкпайсыз, үйдө гана отурасыз. Балким сиз аялдар, сиз мындай мысленно, эмоционально балким изменять этип аткандырсыз. Мисалы, сиз башка бир нерсени, күйөөңүздү башка бирөөгө салыштырдыңыз, тигинин күйөөсүндөй эмес, тигиге окшоп менин күйөөм деле иштесе болмок, тигиге окшоп менин күйөөм деле ушинтип тапса болмок деген сыяктуу мындай салыштыруу болот ар бир аялдачы. Ошондой салыштырып отуруп, башка бирөөгө окшоштуруп, күйөөңүздү ушинтсе болмок, ушинтип өзгөрсө болмок деген ойлордон улам эркекте кандайдыр бир жанагындай энергетический уровеньде эркекке ушундай сигнал барат экен да. Сен недостойнсың ушул аялга. Сен бул аялга ылайыктуу эмессиң деген сигналдар бара берет. Ошентип отуруп эркек өзүн мындай алсыз сезип баштайт экен. Ошо барып эле аягы мына ушул аялга такалып атат да. Анан ушул учурда мен айтып кетейин, аялдардын ойлору, мисалы, сиз күйөөңүздүн ортоңузда нике бар. Аялдардын ойлору эркекти алсыз кылып салат, же болбосо аялдын ою эгерде мындай жакшы жакка өзгөргөн болсо, эркекти күчтүү кылып салат. Мисалы, веды деген илим бар. Ошол илимде айтылат. Эгерде аял жакшы ойлорду ойлогон болсо, ошол аял күйөөсүн каалагандай кылып, мындай жакшы тарапка өзгөртүп, мындай ишин жүрүштүрүп, жумушун аябай жакшы жолго салып, күйөөсүн бутка тургузуп салат. Эгерде аялдын ою бузулган болсо, жаман ойлорду ойлоп, күйөөсү жөнүндө аябай мындай кара ойлор болот го, негатив ойлорду кечке каргап, ушундай жаман сөздөрдү айтып, ойлонуп, сен колуңан эмне келмек эле, сен эркек эмессиң деген сыяктуу ойлорду ойлогон болсо, кандайдыр бир түшүнүксүз нерселердин артынан жанагы эркек алсырай берет экен дагы. Баскан турганында проблемаларга жолуга берет экен. Ар кандай ар түрдүү нерселерге чалдыгып, жанагы коомдун астында өзүнүн статусу, өзүнүн баркы кетип баштайт экен жанагы эркектинчи. Анан бул жерде эч ким да аялдан подозревать этпейт да, значит эркекте күнөө депчи. Бирок аялдардын азыркы учурда мына Кали-юга деген доор келиптир дагы. Азыркы учурда доордун аталышы Кали-юга экен, мына ошо ведалардын айтуусу боюнча. Энергиясы аябай күчтүү экен аялдардынчы. Жаман ойлойсузбу, жакшы ойлойсузбу, ошолордун баары заматта аткарылат экен. Заматта аткарылат деген сразу көз ачып жумганда эмес, бирок өзүңүз байкабаган абалда жамандыкты дагы аткарып алат экенсиз, жакшылыкты дагы аткарып алат экенсиз да. Ошонун сыңарындай Кали-юга доорунда наоборот эркектер энергетический жактан аябай алсыз болуп, жолу жок болот экен, бат чарчап, бир жумушка орунушса дагы мындай иши жүрүшпөй, жыйынтыгында ошо аялдарга зависимый болуп калат экен да. Ал эми аялдар болсо тескерисинче жанагы мужской энергиялары, эркектик энергиясы көбөйүп кетет экен да, аябай күчкө толгон, любой жактан мен баардыгына өзүм жете алам, баарын өзүм кыла алам, менин колуман келет деген мындай күчтүү сезимдер, күчтүү энергиясы толуп кетет экен дагы. Ошентип отуруп, ошол сөздөрү менен гана эркекти алсыратып салат экен. Чындыгында байкап көрсөңүздөр, азыркы учурда чем эркектерге караганда аялдар аябай көп мындай карьерасын дагы өзү самостоятельно жасап, кандайдыр бир бизнести дагы аябай жетишкендиктерге жетип, өзүңүздөр байкап эле көрүп атасыздар, мына интернетте дагы кандайдыр бир ооруга чалдыгып калса дагы ошол жерден туруп кеткен дагы. Ажырашып, 5 баласы менен, 6 баласы менен ажырашып, эч нерсеси жок калып кеткенде дагы ошол аял 1-2 жылдын арасында карасаңыздар, болуп көрбөгөндөй ийгиликтерди жаратып келатат. Бул нерсе эмне? Бул нерсе аял ошол өзү максат койдубу, максат койгондон кийин ошол нерсеге жетти. Значит, энергиясы бир тарапка, ойлору, фокусу, вниманиясы ошол
максатты көздөй кетип атат. Эч нерсени ойлогон жок. Жакшылыкты каалап атат. Мен все равно бул нерседен чыгып кетем. Мен бул баткактан чыгып кетем. Бул нерсени мен все равно бир күн болбосо бир күн жеңип чыгам деген ойдо ушул алдыга талпынып атат да. Значит, анда күч пайда болду. Анда эркектик энергиялар мындай көбөйүп кетти. Ал эми мындай карап көрсөк, кээ бирки ажырашып кеткен эркектер эч кандай баласы жок жанында, аял деле жок, үй бүлөсүн бакпастан өзүнүн кара башын деле бага албай кээ биркилери мындай бомж кейпин кийип кетип атышат. Бул мына жашоодон алынган, мен нерсени айтып атам, бул эч бир эркектердин же болбосо аялдардын жанагы кадырына, эч кандай эмесине эме кылган жокмун мен. Мындай шылдыңдаган жокмун. Болгон нерсени мисал кылып айтып берип атам. Бул нерсе эмне? Эркектин жанында аял жок болсо, эркектер мындай контролун жоготуп салат. Анткени эркектин бүт баардык кылып жатканы, мына жашоодо жетишкендиктердин баардыгы бир гана аял үчүн жасалат да, бир гана семьясы үчүн, балдар үчүн. Ошондуктан эркектин бул жашоодогу жетишкендиктери, бул жашоодогу баардык ийгиликтери бир гана аялдан зависит этет. Эгерде байкап көрсөңүздөр, кээ бирки аябай эч нерсеси жок баш кошушат. Мисалы, студент кезде баш кошушуп, үйү жок, акчасы жок, эч нерсеси жок. Бир гана ортодо сүйүү бар. Бир гана аларды бириктирип турган, башкалар кой турмуш курбагыла, силер ал жашсыңар деп турса дагы, аялдын сүйүүсү, жанагы баланын сүйүүсү ортодо. Кыз менен жигиттин ортосунда сүйүүсү менен турмуш курушат дагы. Анан тырмышып келип туруп, арада кандайдыр бир убакыттан кийин жанагы экөө үйдү алышат, бизнес кылышат, балалуу болушат, баардык нерсеге жетишет. Анан карап көрсөң эле, аял ден соолугунан ажырап баштаганда, балалуу болуп, балдарын дагы бутка тургузуп, бизнести да жасап, үй иштерин да жасап, аял баардык нерсеге жетишип келип, анан күйөөсүн бутка тургузуп келгенден кийин, анан күйөөсү кандайдыр бир себептер менен жаш бир кызга азгырылып кетет. Ошол учурда аялын таштап чыгып кетет. Жаш кызга үйлөнүп алат. Мына ошол учурларды байкап көрсөңүздөр, көптөгөн окуяларда барып эркек өзүн жоготуп салган. Барып баягы эркек жашоодо контролун жоготуп салып бактысыз болуп калат. Аял болсо какой-то бир убакытта 1 жылбы, 2 жылбы өзүн жоготуп, депрессияга жолугат дагы, кийин өзүн мындай иретке келтирип, жакшына болуп өзүнө келип алат. Мына ошолордун баардыгы аялы өзүнүн чын, от души өзүнүн энергиясын, сүйүүсүн берип, ошол сүйүүнүн артынан эркек өзүн жасаган. Анан келип туруп башка бирөөгө алмаштырганда эркек, жанагы экинчи алган аялы жөн гана бир байлыгына кызыккан, эгерде акча таппаган болсо, бул эркекти жөн любой момент таштап кете берет. Эми энергия деген бизде көзгө көрүнбөгөн нерсе болгондуктан эч ким ишенбей атат да. Бул жерде аялдын көз жашы, аялдын какшап мындай өтүп кеткен убактысы эч ким мындай маани бербейт. Эң жаман нерсеси бул аялдын энергиясы ошол эркекке жетпейт дагы, аялдын мээрими ошол эркекке жетпей калганда, эркек барып өзүн жоготуп салган болот. Мына ошентип эркек өзүнүн жашоодо контролун жоготот, бактысыз болот, барып өкүнөт, анан эч кимге кереги жок болуп калып кетет. Мына ошондуктан аялдын энергиясы азыркы учурда жогору болгону бир чети жакшы аябай. Бир чети кээ бирки учурларда кээ бирки аялдар туура эмес колдонуп алат дагы, эркектерге басымдуулук кылып, эркектерди башкарып алат. Иши алсыратып, сенин колуңан эч нерсе келбейт, сен эмне эркек катары бир мык кага аласыңбы, же болбосо сен бир эркек катары бир жумуш жасай аласыңбы деп, наоборот, аны давить этип, ошол эркекти чүнчүтүп салат. Тескерисинче бул аялдар энергиясын тескерисинче эркектерди шыктандыруу менен, эркектерге вдохновение берүү менен ошол ситуациядан алып чыкса болот. Ошондуктан мен жанагы Инстаграмда дагы профилиме жазып койгом, аялдын энергиясы деп. Мен аялдын энергиясы боюнча аябай көптөгөн китептерди окуп, аябай көптөгөн опыт, тажрыйбаларды алдым, өзүмдүн жашоомдо колдонуп көрдүм. Албетте кетирген кайтачылыктар болду. Өзүмдүн ошол кетирген кайтачылыктарым мага кайрадан тажрыйба болду. Эми ошол нерселерди жасабаганга аракет кылып келатам. Тескерисинче туура жасаган иштерим азыркы күндө аябай мен үчүн кандай десем жакшы, бул гордость. Өзүм сыймыктанам ошол нерселерим менен.
Андан сырткары ошол аял өзүнүн энергиясын туура колдонуу менен кызганган эркек болобу, башка эркек болобу баардыгын оңдосо болот экен. Барып эле ошол ойлордун күчүнө келип такалып атат да. Аял өзүнүн ойлорун жөнгө салуу менен любой нерсени, любой ситуациядан чыгып кетсе болот. Албетте бул бир күндө боло турган нерсе эмес, же болбосо бир жумада, 3 күндө боло турган нерсе эмес. Бул нерсеге аракет кылуу керек. Баардык нерсеге мээнет кылуу керек. Эч кандай бир жолу сабакка катышып эле, мисалы мага кайрылышат, сен сабагыңа катталсак эле, сен марафонуңа катталсак эле аябай жакшы болуп кетебизби, же болбосо бир нерсеге жетип кетебизби деп. Балким жетесиз, балким жетпейсиз. Бул сизден көз каранды, сиздин өзүңүздүн аракетиңизден. Мисалы Тибетте жанагы буддаларда айтып коет экен, наставник, бул учительдер, бул бир нерсени ачып бербейт, бир нерсени бир жаңы жашоого алып чыгып бербейт. Булар болгону жол көрсөтөт. Кайсы бир өзүң ача албай, таппай жүргөн эшигиңди жөн гана ачып берет. Калган дальше өзүң жолуңду улап кетиш, өзүңдү туура тандоолордун баардыгы мына ошол окуучулардан, ар бир адамдын өзүнөн зависить этет. Ошондуктан бул жерде азыр суроолор бар экен. Анан дагы эркектер көбүнчөсү, эркектерге бул нерселер түшүнүксүз да. Мисалы азыр мен аялдын энергиясы деп атам, аялдарга зависимый эркектер деп айтып атам. Эми бул дегени барып алып башкарып же болбосо башка нерсе эмес. Туура сиз аялыңызды башкарышыңыз мүмкүн, каалагандай өзүңүздүн бийлигиңизди кылышыңыз мүмкүн, кааласаңыз урушуңуз мүмкүн, бирок барып аялыңыздын сизге төккөн мээрими, сизге жасаган жумуштары баардыгы сүйүү менен болуп жатабы, сизге мындай чын жүрөктөн берилип жатабы, ошол барып ушу сизден зависить этет да. Мисалы сиз аялыңыздын жөн гана бир жакшы сөз сүйлөп, мактап, сен менин алган Кудай кошкон жакшы бир жан биргемсиң, Кудайдын мага берген белегисиң деген сыяктуу сөздөрдү айтып койсоңуз, аялыңыздын сизге жасаган кызматы, сизге жасаган мына ушул үйдөгү жумуштардын баардыгы ушундай адал болуп эсептелинет экен дагы, ошол нерсе сизге 10 эсе болуп кайтып келет экен. Жанагы бизнесмендерден дагы журналисттер интервью алышканда айтат да, ушул сиздин ийгилигиңиздин сыры эмнеде деп айтканда, албетте эң биринчиси жанагы настойчивость деп коет го. Аракет жана аракет. Ал эми экинчи себеби бул менин тапкан акчамдын ошол 10% аялыма берип, ошол аялымды ай сайын кубандырып, сүйүндүрүп турганымдын жыйынтыгы. Анткени аял бактылуу болуп турган үй бүлөдө, аял өзүн ушундай башкача бир эч кандай напряженная эмес, аябай стресси жок, спокойный болгон үй бүлөдөгү аял, мисалы ошондой аялдарды бакытта болот экен. Ошол үй бүлөнүн эркеги дагы эмне болот экен, ийгилигине жетет экен. Мисалы эркектер муну признавать этпейт, все равночу түшүнбөйт. Кантип эле аялдар ушинтип койсо эле биз ушинтип калат экенбиз деп. Эркектер сүйлөй берет, эркектер ойлой берет. Бул илимди терең казып келгенибизде барып ошол баардыгы аялга келип такалат да. Эгерде сиз эркектен өч алгыңыз келеби, мына ачыгын эле айтып коеюн, бул жерде жашырганда эч кандай ойлор жок. Эгерде сиз күйөөңүз сизге ушундай жамандыктарды каалады, сиз өзүңүздү башкара албай атасыз, мен өч алышым керек деп. Керек мындай физический жактан өч албайсыз, же болбосо жаман сөздөрдү айтпастан, эч нерсе кылбастан, жөн гана сиз ойлоруңузду ал жөнүндө, ошо күйөөңүз жөнүндө жаман ойлорду ойлоп, жаман нерселерди, бир кандайдыр бир окуяларды ойлоп, ушул күйөөңүз туурасында ушундай нерселерди ойлой берген болсоңуз, барып ошо күйөөңүз алсырай берет, жолу жабылып, мындай проблемаларга кабыла берет. Бул нерсе мына шариятта дагы жазылган, башка бир илимдерде да жазылган. Бул чындык. Бул нерсе керек болсо мына жашоодо кандайдыр бир эксперимент түрүндө дагы өткөн деп айтсам болот. Ошондуктан аялдарды эң биринчи кезекте сүйүндүрүп турушубуз керек. Эми буну раматылык убагында мына чубак ажыбыз деле айтып келаткан, аялыңарга камкор болгула, аялыңарды сүйүнткүлө, аялыңардын көңүлүн көтөргүлө деп айткан менен көпчүлүгү мындай туура эмес түшүнүп калып, туура эмес мамиле кылып атышат да. Жөн гана бир жакшы сөз айтып коюп, же болбосо кутуруп кетет, көөп кетет деп айтышат го бизде эркектер.
мына ошондой туура эмес түшүнүктөр бар да биздин эркектерде. Ошондуктан психологияны дагы аялдар дагы эркектер дагы биргеликте окуса деп айтат элем да. Мисалы аялдар аракет кылып атат, аялдар билим алып атат, изденип атат, өзүбүздү оңдойлу, өзүбүздү өзгөртөлү аялдар. Давайте биз аялдардын бардык нерсе аялдардын колунда. Биз аялдар өзгөрсөк коом өзгөрөт деп. Мисалы мага жазылган, катталган аялдардын дээрлик 100% мына ушундай ойдо. Мен өзгөргөн болсом, мен бактылуу жашайм, мен күйөөмдү да кошо алып кетем. Но эркектерде мындай ой жок. Эркектер эч качан мынтип ойлойт. Психологияны окуу, биз деп мына ушундай китептерди окуңуздар деп айтса, бизге кереги жок. Биз только мына Куранды окуйбуз. Динден башка китептерди окубайбыз деп айтышат. Туура, Куран албетте биздин китебибиз, мусулмандардын китеби. Но деген жери бар да. Кээ бирки аяттарды чечмелебейт эч ким. Кээ бирки мына Куранда жазылган сүрөлөрдү эч ким чечмелебейт. Жөн гана турган турушунда эле окуп коюлат. Ошол жазылган аяттарды, жанагы хадистерди аябай чечмелеп, ойлонуп, ой жүгүртүп, анализдеп көргөн болсок, таптакыр бир башка маанини берет. Мына ошол нерсени биз ойлонбойбуз. Мына ошол психология дагы динден алынган, Куран китептерден алынган. Биз прямой эле мынтип окуп коебуз дагы бир ой жүгүртпөйбүз. Ал эми азыркы учурда психологдор майдалап чечмелеп адамдарга жеткирип жаткан учуру. Керек болсо мына буддисттердин диндери, Кытайдын канчалаган кытайлардагы азыркы учурда кандай деген илимдер чыгып атат. Андан башка дагы диндердеги канчалаган илимдер чыгып атат. Мына ошол квантовый физика, подсознание, сознание деген илимдер дагы бизде ушул Куран китептеринен алынган. Өзүңүздөр билсеңиздер керек. Ошондуктан мына эркектерди дагы кошо өзүңүздү өзгөртүү менен биргеликте күйөөңүзгө дагы ушул психологический китептерди тартуулап окуп, же болбосо окубаган болсо жөн гана айтып, мен ушундай китеп окудум деп сиз өзүңүз мындай сөз, кара сөз түрүндө түшүндүрүп берсеңиз болот өзүңүздүн тилиңиз менен. Мисалы, мен жолдошумду кантип эме кылам? Мындай китептерди албетте алып окубайт. Психология боюнча эч бир кызыкпайт. Койчу, мен башым оорутпачы, мындай нерсеге мен убактым жок деп ушундай башында ушундай ойлор болупту да. Мен аябай капа болдум. Эмнеге окубайт экен? Ушуну окуп алса, биргеликте биз аракет кылсак, ошондо биз аябай мындай идеальный семья болмокмунбуз деп анан ойлогонмун. Кээде капа болгон учурларым болду, кээде тарынып, сүйлөбөй койгон учурларым болду. Анан ойлоп көрсөм, капа болгондон, тарынгандан деле эч кандай бир жыйынтык чыкпайт экен да. Капа болгонубуз өзүбүзгө эле, мына аялдар өзүбүзгө эле зыян экен. Мына ошентип отуруп, мен орусча китептерди алып келдим дагы. Бир страницаны, ошол эркектерге тиешелүү страницаны ачам дагы. Анан күйөөмө берем. Мен ушул жерди жакшы түшүнбөй атам. Орусчаны мага караганда аябай жакшы түшүнөсүң. Мени билесиң го, мен орусча жакшы түшүнбөйм деп, мына ушундай өзүмдү кандайдыр бир өлүмүш сезип, мына эме бердим да китептичи, ушуну түшүндүрүп берчи депчи. Окуп, от начала до конца окуп отуруп, өзү да кандай кызыгып кеткенин да билбей калат да, окуп отура берет. Мен болсо акырын эшикке чыгып кетем дагы, өзүм жумуштарым менен алектенип отура берем. Мына ошентип отуруп кызыктырдым. Ошентип отуруп аялдарды канчалык барктуу экенин, аялдардын колунан канчалаган нерселер келгенин, аялдар канчалык ыйык экенин, аялдар канчалык назик экенин, аялдардын психологиясы канчалык күчтүү экенин ошентип мен жеткирдим ага. Мына ошентип отуруп, кээде мен мына бала карап, түндөсү бала уктабай калган учурда же күндүзү кечке иш кылган учурда, үй жумуштары менен болгон учурда отуруп, акырын ызылдабагыла, апаңар уктап атат, жүргүлө эшикке чыгып келели, апаңарды ойготосуңар деген ушундай сөздөрдү угуп баштадым акыркы күндөрү. Уктап жатсам дагы, башка бир эс алып жатсам дагы, мага апаңарга тоскоол болбогула, жүргүлө эшикке чыгып ойнойбуз деп балдарды акырын алып чыгып кетет. Мына ошентип өзгөрттүм десем болот. Мен эч бир мынтип жаман характери менен, жаман мүнөзү менен алышпайм. Ооба, ар бир эркекте болот жаман мүнөздөрү. Ушул аял мындай кыйтыр болуш керек экен деген мен эми байкап баштадым да. Азыр деле мен толугу мененче үйрөндүм, же болбосо кыйтыр мен бардык нерсени билем деп айта албайм. Все равно мен кээ бир жерде катачылыктарды кетирем. Кээ бир жерде андан урушугам, андан кээ бир жерде мындай жаман сөздөрдү угуп калган учурларым болот. Бирок кайра мындай кечирим сурайт. Ошол кылган катачылыктарын мойнуна алып кечирим сурайт. Мен туура эмес сүйлөп койдум сага. Ошондо мага капа болбодуңбу деп өзүнүн
жанагы күнөөсүн жууп баштайт да. Эми сөзүбүздү токтотуп бул жерде эмне дейт? Суроолор бар экен, марафонго кантип катыша алабыз дейт. Сурооңуздарды берсеңиздер болот. Сурооңуздарды бериңиздер, жооп берейин. Марафон боюнча айта турган болсом, эмне үчүн кээ бирлер мага кайрылып атат. Чынын айтам, бул жерде негатив ар турдуу адамдар бар да, адамдар менен иштешүү аябай кыйын экен. Башында мага жолдошум айткан, адамдар менен иштешүү аябай кыйын. Ошол нерсеге чыдасаң иштеш, чыдабасаң иштешпе депчи. Кээ бир учурда чыдабай калган учурларым болот экен да. Мисалы, мага кайрылып атышат, 28 январда марафон башталат деп айткам. Ооба, туура, бул 28 январда башталат дегем. Бирок көпчүлүктүн суроосу менен, андан сырткары мына мурдагы эфирде айткам, айдын жаңырганы, айдын толгону, айдын мына бүтүп баратканы бардыгы өзгөчө аялдарга аябай чоң жардам берет деп айткам да. Мына ошол 9 февраль ошол нерсеге туура келет экен. Айдын жанагы толгону, айдын жаңырганы аябай көп нерсеге жардам берет. Эгерде билбесеңиздер, мына интернетке кирип издесеңиздер болот. Кайсыл учурда ай толот, кайсыл учурда ай жанагындай жаңырганда кандай учурлар аялдын организмине кандай таасирин тийгизет, ай жаңырганда эмнелерди жасаса болот. Эми бизде жанагы аябай көп динге көп баш отубуз менен кирип кеткенбиз дагы, жанагындай майда нерселерге көңүл бурбай калганбыз. Айдында өзгөчө секреттери бар, айдында өзгөчө бир магиясы бар. Мисалы, биздин пайгамбарыбыз кайсы бир өзүнүн чудасы менен, өзүнүн керемети менен, сыйкыры менен айды экиге бөлүп салган деген жазуу бар, китепте жазылган. Бул дагы жөндөн-жөн жазылган эмес да. Мисалы, телескоп менен мынтип карап көрсөңүздөр, айда мындай жарака жерлер бар. Балким ошол кезде кандайдыр бир чындыгында керемет менен ошо пайгамбарыбыз айды экиге бөлгөндүр. Но мунун дагы мааниси башкача болсо керек деп ойлоном да менчи. Ошондуктан YouTube каналымда жана акыркы жүктөгөн видеомду кирип көрсөңүздөр болот. Ай менен аялдын байланышы аябай күчтүү. Эгерде биз баш отубуз менен кирип ошол нерсени изчет эте турган болсок, ай жаңырган учурда биз эмне максат койгон болсок, ошол максаттар өзүнчө бир мындай ишке аша турган башкача бир күчү болот экен да. Бул кимдир бирөөлөргө мындай шылдың болушу мүмкүн, каяктагы нерселерди айтпа дешиңиздер мүмкүн. Ооба. Анткени мен дагы кээ бир мурда ошол кезге чейин скептик адамдардын катарына киргем. Эч нерсеге ишенчү эмесмин, каяктан нерселерди айтпачы, мен башым оорутпачы депчи. Но аялдар ушундай майда нерселерге, көптөгөн мындай белгилерге маани бериш керек экен. Ошондой знактарга маани берип баштаганыбызда өзүбүз менен өзүбүз сүйлөшүп баштайт экенбиз. Көптөгөн мындай майда нерселерге маани берип баштаганыбызда кадимкидей максаттарыбыздын, өзүбүздүн каалоо тилектерибиздин аткарылып баштаганына көзүбүз жетет экен. Значит, бул менин жумушум. Значит, мен бул жашоого эмнеге келдим деген суроолорго жооп табат экенсиз. Ошонун сыңарындай биздин марафонубуздун 9 февралга жылдырганыбыздын себеби ошол учурда айдын жанагы лунный календарь боюнча алып караганыбызда айдын жаңырып баштаган мезгили, убагы башталат экен. Анан марафонубуздун максаты кандай? Көптөгөн кыздар, келиндер мына подсознание боюнча, сознание боюнча, закон притяжения, сила мысли боюнча эч кандай билими жок экен. Мындай укпаптыр да мындай нерсеничи. Мисалы, WhatsAppка кайрылгандар болсо керек араңыздарда, өзүңүздү сынап көрүңүз. Эгерде ойлоруңузду сынап, 28 күндүк марафондон өтүп, өзүңүздөгү жанагы установкалардан арылып, өзүңүздүн ойлоруңуздун күчү менен максаттарыңызга жетүүнү кааласаңыз, мына ошол марафонго катталып, жыйынтыгында автоунаа оюнуна катышыңыз дагы, мына ошол автоунаанын ээси болуңуз деп жазганбыз. Ушинтип айтып келе атабыз. Албетте, бул автоунаа бул жерде бирөө, бир адамга гана буйруйт. Бирок кимге деген суроо бизге дагы кызыктуу. Ошонун сыңарындай көптөгөн кыз келиндерге бул түшүнүксүз экен да. Кантип эле биз эмне билим бересиңер, силер кандай билим бересиңер деп жанагы мектептеги, университеттеги билимдерди айтып атышат да. Мисалы, физика боюнча билим бересиңер, же химия боюнча, анатомия, кандай билим бересиңер, эмне сабак өтөсүңөр, кандай сабак, айтор мындай кызыксыз, непонятный суроолор берилип атат да. Демек, көпчүлүк кыз келиндерде бизде мындай түшүнүк жок.
чачты эмнеге ортосун берип, значит ушул боюнча түшүнүк жок. Бул нерсени түшүндүрүш үчүн мисалы кыргызча түрүндө азыр бизде маалымат жок, орусча, англисче аябай көптөгөн кеңе маалыматтар таралган дагы бизге эми келип жатат. Эгерде сиз ушул илимге баш отуңуз менен кирген болсоңуз, өзүңүздүн жетпей жүргөн мечталарыңызга, каалаган нерсеңизге жетсеңиз болот. Мисалы азыркы учурда эмне менен алектенсем деген ой болгон болсо, ушул өзүңүздүн ойлоруңузду жөнгө салып, негатив ойлордон арылып олтуруп 28 күн, бул минимум деп айтылат. 28 күн өзүңүздү тарбиялап, 28 күн өзүңүзгө убакыт берип, мына ошонун артынан өзүңүздүн каалаган максатыңызга жетсеңиз болот. Бул эми кыскача айтылган нерсе. Эми марафонго токтолуп кете турган болсок, 28 күндүк марафондо эмнелер болот? 28 күндүк марафондо эң биринчи кезекте жаман жанагы установкалардан, блоктордон мен бул нерсеге татыктуу эмесмин. Мен бул максатыма жетиш үчүн дагы канча иштешим керек, канча акчалар табышым керек деген блоктор бар ар бир адамдарда. Мисалы учурдагы бир мисалы чоң ресторан ачкыңыз келсе, мен ушул ресторанды ачканга чейин дагы канча иштешим керек, мен кыялымдагы үйдү алыш үчүн дагы канча иштешим керек деп ушундай ойлорду ойлойсуз да. Бул бардык эле адамда боло турган нерсе. Бул нерсе биздин бир бала чактан келе жаткан ойлор экен. Ошол нерселерди жок кылуу үчүн башында биринчи темабыз мына ошондон башталат. Андан кийин жанагы китептерди да өзүңүздөр окусаңыздар керек. Бул туурасында китептер дагы, кинолор дагы тартылган. Мисалы магическая уборка. Үйдү кантип уборка кылыш керек? Үйдү кантип осознанно тазалаш керек? Үйдөгү мисалы жана китептерден психологдор айтышат, үйдөгү колдонулбаган буюмдар, мисалы кой кереги тип калат, коюп кой деп биз эски кийимдерди эле кармап олтура бере турган адатыбыз бар. Эски винтажный буюмдарды аябай сактап жүрөбүз. Мына ошол колдонулбаган, иштетилбеген буюмдарда энергия жок экен дагы адамды мындай кандайдыр бир деңгээлде алсыратып, наоборот адамды артка тартып берет экен. Мындай кыскача айта турган болсом, жаңы келе турган буюмду ордун ээлеп тура берет экен ошол эски буюмдар. Андан сырткары, мисалы кыздар, турмушка чыга эле кыздар жигити таштап кетип калган, же болбосо күйөөсү таштап кетип калган келиндер бар арабызда, ажырашып кеткен. Анан ошол эркекке чап жармашып алышат дагы, мен ошо менен жашашым керек, мен ошо менен турмуш курушум керек, мен ансыз жашай албайм деп туруп алышат. Ушул жерде бир закон, аябай жакшы закон бар да. Кеткен адамды өз жайына кой. Ал жөндөн жөн кеткен жок. Жөндөн жөн Кудай ошол сизди ошол адамдан ажыраткан жок. Бул дегени келе жаткан жаңы бактыңыздын ордуна ошол адам местасын бошотуп, өзү бактысыздыкка карап кетти, ал эми жаңы адам сизди бактылуу кылганга келатат. Сиз ошол бактылуу кыла турган адамдын местасын бошотпостон, наоборот, ошол адамга чап жармашып атасыз. Жаңы келаткан бактыңыздын ордунун бошотпой эле мурдагы эски ошол сиздин бактыңызга татыксыз адамга эмне жармашып атасыз. Ошондой эле буюмдар дагы ошонусуңарындай эски буюмдардан арылганды, эски буюмдардан айрылганды да билишибиз керек. Эски буюмдарды колдонбой ыргытканды дагы билишибиз керек. Мына ошол жөнүндө болот эң биринчи тема. Андан кийин максаттарды туура коюу. Максаттарды канткенде туура коебуз. Эмне үчүн биз максат коебуз, аткарылбай келет. Ушул туурасында мен бир жакшы мисал келтирем дагы. Өзүңүздөр билесиздер, мен аябай жалпак тилде сүйлөйм. Эч кандай бир жана научный сөздөрдү колдонбостон кыргызча жалпак тилинде түшүндүрөм дагы. Ошондуктан көптөгөн кыз келиндерге түшүнүктүү болот менин сүйлөгөн сөздөрүм. Эми ушул жерде мен бир ар бир сүйлөгөн сөздөрүмдү, ар бир жанагы эрежелердин артынан сөзсүз түрдө мисал келтирип, анан түшүндүрүп өтөм. Максат коюу боюнча мен сиздерге аябай сонун бир мисал келтирем. Мен кайсы бир жылы бир фильм көргөмүн. Бул фильм эч кандай бир белгилүү деле эмес, атактуу эле эмес, баары көрбөсө деле керек деп ойлойм. Аталышы унутуп атам азыр. Мына ошол эмеге жазып коем. Кинонун аталышы, режиссеру, ошо тарткан авторун да бүт баарын унутуп калдым. Айтор бир кыз ошо мектеп учурунан баштап аябай кыялданат да.
максаттарды коет, аябай сонун максаттарды коюп, келечекте мен ушундай болом, келечекте деген мен ушундай жерлерди путешествие кылам деп көптөгөн мындай глобальный максаттарды коюп, блокнотуна жазат. Келечекте өзүн кадимкидей элестетип, сүрөттөрдү чаптайт, карта желаний жасайт. Ошол жерде эң биринчи жазылган максаты кандай? Мен бир учурда 4 странада жашагым келет деп айтат да. Мына ушинтип жазып койгон экен да, өзү мындай неосознанно, өзү түшүнбөгөн абалда мына ушинтип жазып коет. Мен бир учурда 4 мамлекетте, 4 штатта жашайм. Мен бир учурда 4 мамлекетте жашайм деп мына ушинтип максат коюп коет. Кийинки максаттарын өтөрөт. Мен модель болом, андан кийин кинолорго качам, Голливудда Оскар сыйлыгын алам деген сыяктуу аябай көптөгөн максаттарын жазып отуруп, но ошол максатына жетпестен кыз мектепти бүтүп, университетке тапшыргандан кийин аябай чоң бир автокатастрофага учурап, ошол авариянын айынан каза болуп калат кыз. Ата-энесинин жалгыз кызы болгондуктан ата-энеси аябай катуу кыйналып, ушу кызынан айрылгандан кийин аябай катуу кыйналышат, ыйлашат, күнү түнү ыйлашат. Ошентип психологдордун жардамы аркылуу өздөрүнө акырынан келип отуруп, кызынын комнатасына бир күн киришет күйөөсү экөө. Кыздын комнатасын жыйнаштырып отуруп, жана блокнотун таап алат. Ошол блокнотто жазылган максатты окуп, ушунчалык шок болушат да, жанагы апасы менен атасычы. Эң биринчи жазылган максаты мен бир учурда 4 штатта жашайм деген ошол максатты окушат да, ушунчалык шок болот. Значит, ошол максаты эмнени билдирген? Кызы аварияга учурагандан кийин кызынын жүрөгүн как донор катары почкасын бир штатка алып кетишет, бир оорукчанын почкасы эмеден отказ берип салган бир больнойго алып кетишет. Жүрөгүн дагы бир штатка алып кетишет, жүрөгүнөн отказ берген бир больнойго салышат аны. Боорун алып кетишет, дагы бир органын дагы бир штатка алып кетишип, мына ошентип 4 штатка жанагы кызынын органдарын таратышкан болот да. Мына ошол учурдан баштап кыздын атасы менен апасы аябай шок болушат да. Демек кызым туура эмес максат койгон экен депчи. Ошол эле учурда, бир штатта кызынын почкасы жашап атат. Бир штатта кызынын жүрөгү жашап атат. Ал эми бир штатта кызынын боору, дагы бир штатта дагы бир органы жашап атат. Демек, бир эле учурда 4 мамлекетте, же болбосо 4 странада, 4 штатта жашоого мүмкүн эмес. Демек, максат коюп атканда дагы кылдаттык менен, осознанно, мындай сознательно деп коет го, ойлонуп, ой жүгүртүп, аябай бир анализ кылып, анан кийин максат коюш керек экен. Ошондуктан биздин максат койгонубуздун эң негизги мына ошол аткарылбай атканы, же болбосо койгон максаттарыбыз тескерисинче жыйынтык берип жатканынын себеби мына ушунда. Максат коюуну мына экинчи ошо марафонубуздун кийинки темасы мына ошол максат коюу боюнча, туура максат коюу. Ошол максатты тездик менен ишке ашыруу, баардыгын мына ошол ай жаңыргандан баштап коюп, кийин медитацияларды, практикаларды, көнүгүүлөрдү аткаруу менен биргеликте мына ошол максаттарыбызга жетишүү. Экинчи темасы мына ошол. Андан сырткары медитацияларды аткаруу марафонубузда. Айтор 4 жума бою мына ушундай көнүгүүлөрдү аткарып отуруп, анан 28 күндүн ичинде өзүңүздөргө аябай сонун көптөгөн билимдерди, көптөгөн информацияларды алуу менен биргеликте туура максат койгонду үйрөнөсүздөр. Анан ошол билимиңиздерди колдонуу менен кимдин энергиясы күчтүү болсо, кимдин тартылуу энергиясы, мисалы, кээ бирки эмелерди байкап көрсөңүздөр интернетте, жана Блиновсканын марафонуна катталдым мен. Андагы ошол марафон аябай жакшы жардам берип атат. Мына ошол айымдар өздөрүнө тартуу боюнча бир нерсени материализация кылууну аябай жакшы билишет. Мисалы, бир машинаны көрдү, ошол машинаны өзүнүн жашоосуна аябай өзү каалагандай магнитте кылып тартып ала турган күчү бар. Мына ошол араңыздардагы закон притяжения боюнча күчтүү колдонгон, туура колдонгон айымды биз тандап, кантип тандайбыз? Биз случайный ошол WhatsApp номерлери аркылуу марафонго катталган гана катталуучулардын ичинен WhatsApp номерлери аркылуу 8 мартка
чоң белек аялдардын эл аралык майрамына карата ойнотобуз. Мына ошол автоунааны ойнотуп, тандалган номерди сөзсүз түрдө түз эфирде көрсөтүп, ошол автоунааны биз 1 айымга тапшырабыз. Эми мен бул автоунааны биринчиден жөн гана биз сатып жиберсек, же болбосо жөн гана өзүбүз деле колдонуп, өзүбүз деле минип жүрсөк болот. Менин бул максатым марафондогу жок дегенде 1 айымды болсо дагы, бир максатына жетпеген аялды, үй бүлөсүн мына ушундай өзүнүн максатына жетсе экен деп мен ошол өзүмө баш оор кылдым да. Биринчиден мен ушул марафонду уюштурбай койсом деле боло берет эле. Мен эч кандай бир ачка калып кеткен жерим жок. Эч кимден бир акча деле түрөп өтөт деп, же болбосо мен бир мындай эч кандай бир жаман ой деле кылган жокмун. Мисалы кечке ар кимге консультация берип, марафонго катталыңыз, сизге ушундай деп ар бир адамга телефондо сүйлөшүп, же болбосо WhatsApp'та олтуруп кечке ушинтип жооп берип, андан башка иштерим деле толтура да, мисалычы. Менин бир гана көксөгөнүм, эңсегеним ошол кимге буйруса дагы ошол автоунаа, кимге колуна тийсе дагы ошол ушунчалык чыныгы ыраазычылыгын билдирип, өзүнүн мына жашоодо үмүт пайда болсо экен. Менин ошол марафонумдан кийин чындыгында ошол мага катышып, ошол алган билимдери, информацияларды жашоосунда туура колдоно алса экен деген ойдо мен ушундай бир марафон уюштуруп баштадым. Кээ бир учурда отуруп алып түнү күнү жооп берип отурганда чарчап калган учурда жолдошум деле айтат, ушуну кылбай эле койсоң деле болмок экен, өзүңдү кыйнап эмне кыласың деп айткан учур болду. Чем ошентип айтканга караганда, бирок көпчүлүк учурда мени колдойт, ар дайым колдойт. Түндөсү болсо дагы, күндүзү болсо дагы мени колдоп, ар бир айтканымды эгерде өзүңө туура деп эсептесең анда жаса, эгерде каалоо жок болсо анда жасаба деп айтат. Ошондуктан азыркы учурда 9 февралга чейин катталуучулар болсо катталыңыздар. Биздин группабыз азырынча дагы место бар. Адамдар улам катталгандан катталып атышат. Анан кээ бирки айымдар бар экен, жаман ойлоп, эгерде биз ушул марафонго катталып анан машина автоунааны утпай калган болсок, автоунаа бизге тийбей калган болсо, значит биз банкрот болобуз да деген ушундай негатив айымдар да жазып атат. Эми бул жерде банкрот деген эмне? Мына ушул банкрот деген сөзү өзү бактысыздык. Ушул сөздүн өзү мына установка да, ошол айткан адам негизи эле мына жашоодо бир нерсеге жетерине өзү деле көзү жетпейт да. Мисалы позитивный адам, эч нерседен дайыма позитивде жүргөн, эч кандай жаман нерсени ойлобогон адам жок дегенде өзүнө көп бир информация алып калыш үчүн, өзүнө билим алып калышты көздөйт да. Анан бул жерде банкрот болуп калдым, силер мага все равно бербейсиңер да бул машинаны, же бир адам утуп кетсе биз утпай калабызбы деп мындай аябай жаман сөздөрдү жазган айымдар болуп атат. Эми ар бир адамдын үйүнө барып, анан жанына барып, адамды өзгөртүш үчүн бул абдан кыйын болсо керек. Өзүңүздөр билесиздер, мисалы бир эле баланы төрөп тарбиялап, ошол үйдөн чыгарып бир адамдын катарына кошуш канчалык кыйын. Ошондуктан акыл эси жетилип калган, акыл эси токтолуп калган, аң сезими мындай көп нерсеге жетип калган адам анан ушинтип сүйлөсө мындай туура эмес болот экен да. Анан ошондуктан эң биринчи установкаларды, эң биринчи убежденияларды, блокторду ойлобоңуздар. Эми мен сиздерди мажбурлап жаткан жок, марафонго катышыңыздар деп. Любой жерде, бардык жерде. Жумушка кетип жатканда дагы, же башка бир жерге кандайдыр бир келишим түзүү боюнча, бизнес боюнча дагы бир иштерди жасай турган алдында да эч качан жаман ойду ойлобоңуздар. Эч качан жаман ой ойлобоңуздар. Мисалы, кече жакында биз жолдошум экөөбүз олтуруп бир кино көрдүк. Аябай жакшы, сиздерге да сунуштайм. Өзүңүздөр билесиздер, мына Макдоналдс дүйнөнү басып кирди го. Макдоналдсты кайсы даже кала берсе мына айылдарга чейин ачылып атат. Ошо Макдоналдсты ачкан адамдын ийгилиги боюнча ошол кинону таап көрсөңүздөр болот. Основатель деген кинонун аталышы. Мына ошол кинону көрсөңүздөр, ошол ийгилигине жеткенге чейин киши кимдерден гана, кандай гана жемелерди укпайт, кандай гана көрө албастыктарды, жамандыктарды, банкротторду, эмнелерди гана башынан өткөрбөйт.
аягында өзүнүн каалаганына жетип дүйнөнү багынты, ошо Макдоналдс деген ат. Ошондуктан ар бир адам, ошол киши айтып атат, бул дүйнөдө жаралган ар бир адам колунан бардык нерсе келет. Болгону ал адам жалкоо болбош керек, анан жамандыкты ойлобош керек деп айтат да. Ошондуктан жок дегенде сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздардагы бир проблеманы чечкиңиздер келсе, кандайдыр бир ситуациядан чыккыңыздар келсе, кандайдыр бир үйүңүздөрдөгү пикир келишпестиктер, жамандыктар болуп жаткан болсо, ооруп жатасызбы, ден соолугуңуз кандайдыр бир ден соолугуңуз сизге ооруларды алып келип жатабы, баардык ситуациядан чыгуунун эң бирден бир гана жолу жаман ойлор. Жаман ойлорду ташташ керек, жакшы ойлорго өтүш керек. Бул нерсени мына илимде айтат, жаман ойлордо жүрүп резко жакшы ойлорго өткөн бул квантовый скачок деп коет. Сиз сразу жаман ойдон жакшы ойго секирип чыктыңыз. Значит, сиз квантовый скачок кылдыңыз да, секирдиңиз да. Мына ушул нерсени квантовый скачок деп атайт экен. Эми квантовый скачок боюнча дагы көп сүйлөп олтура берсем болот. Эми азыр убактыбыз тардыгына байланыштуу кыскача гана кылып айтып атам. Жаман нерсени ойлоп жаткан учурда өзүңүздү токтотуп, ошол учурда бир жакшы нерсени ойлоңуз. Паркка чыгып эс алыңыз. Аябай бир комедияларды көрсөңүз болот. Мына ошол учурда сиз жаман нерседен резко жакшы бир позитивный жашоону элестетип, визуально элестетип олтуруп, резко квантовый скачок кылдыңыз. Ошол нерсе квантовый скачок деп аталат. Кече жакында кимдир бирөө мага суроо берген экен, эгерде түз эфирге чыксам кандай сурооңуз бар деп сториске мен суроо кылгам. Ошол учурда квантовый скачок боюнча маалымат бериңиз деп айткан экен. Эми кыскача мына ушундай квантовый скачок. Резко мына ошол жаман ойлордон жакшы ойлорго секирүү, ушул квантовый скачок деп айтылат. Бул нерсени баары эле кыла алат, бирок баары эле постоянно колдоно албайт экен. Жаман окуяларга, ушул жамандыктарга, ушактарга баш ийип берет экен. Мисалы, менин жашоомдо да аябай көп ушактар болгон, аябай көп жамандыктар болду, бут тосуулар болду, көрө албастыктар болду. Мисалы, мени жаман көргөн адамдар чындыгында көп экен. Эми мени жаман көрөт экен деп бул менин проблемам эмес экен да, ойлонуп көрсөңүчү. Менин проблемам эмес экен. Значит, ким жаман көрсө, ал ошол адамдын проблемасы. Мен барып ага жакшы көрүнүп, ага менин убактымды арнагыдай, алар ким мага? Ошон үчүн азыркы учурда эч кандай бир жаман сөздөргө карабастан, жаман ушактарга карабастан, ийгиликтерди багынтып аткан жылдыздар, көптөгөн мындай атактуу адамдардын бардыгы мына ушул убактысын жаман сөздөргө коротпостон бир гана өзүнүн максатына колдонуп келатат. Ошондуктан менин жана постко жазып, мен кыргыздын ар бир айымына ушундай бир сөзүм болсо дагы ушундай жардам берсе, кичинекей бир айтканым аз болсо да мотивация берсе деп мына ушинтип жазсам, бир эки айымдар чыгыптыр. Сен кимсиң, сенин колуңан эмне келет, сен өзүң кыйын сезип калыптырсың деген сыяктуу ушундай жаман комментарийлер жазылыптыр. Анан ойлоп калдым, демек болот экен ушундай жамандыктар. Мен жаман сөз угуш үчүн, же ушак сөздөрдүн, же болбосо кимдир бирөөнүн жашоосун негативно мындай обсуждать этиш үчүн мен Инстаграмга келген жокмун. Инстаграмга келиш үчүн мен жөн гана кыз келиндер менен сүйлөшүп, аларга кандайдыр бир багытта туура багыт бергенге жана өзүмдүн жана бизде мисалы китеп окусаңыз көпчүлүк учурда түшүнбөй каласыз, научный сөздөр болот, же болбосо окусаңыз да сизге кандайдыр башкача түшүнүктөр болушу мүмкүн. Мына ошол нерсени мен дагы окуп отуруп, мына кыпкыргызча жалпак тилде түшүнүктүү кылып, мына ушундай мисалдар менен түшүндүрүп берсем, жок дегенде бир адам мага мындай благодарность айтса дагы, мына ошол менин жашоодогу эң биринчи миссиям, жашоодогу менин предназначением деп атайм. Ошондуктан кененирээк видеолорду YouTube каналдардан көрсөңүздөр болот. Ал жерде дагы көптөгөн маалыматтарды калтырып кеткем YouTube каналда. Буюрса жакында дагы жаңы видеолорду тартканга аракет кылабыз. Студиябызга дагы эгерде Бишкекте жашагандар болсо, Бишкекте жашаган айымдар болсо, жакында студиябызга келип бетме бет жолугушканга аракет кылабыз. Живой
Ошондуктан мына кандай гана учурлар болбосун, сизди кимдир кандай буттан чалып атабы, башка жактан чалып атабы, жашооңуздан бир же сөздөн сөз кылып сизди бир жаман көрсөтүп атабы кимге, ага маани бериштин кереги жок. Бул нерселер болуп атат, болуп келе берет экен. Эң бир нерсе адамда сел болуш керек. Эгерде адамда сел болбосо, адам да акырындан өлүп кете берет экен да. Ошол сели бар адамга караганда сели жок, максаты жок адам эртерээк өлөт экен. Эми орусча айта турган болсок, мында целый деген бар го, бүтүн. Мына ошол сел деген целый, бир бүтүн адам, толук кандуу мына жашоодо жашап жатат, бар болуп жашап жатат деген түшүнүктү берет экен. Алдыда жүргөн адамды жаман сөздөр айтылат дейт. Мен алдыда ийгиликтүү айым экенмин деп жүр. Көңүл бурба. Сендей сүйлөш ар бир адамдын колунан келе бербейт. Ургал 198 дейт. Чоң рахмат сизге. Ушундай кээде мына түз эфирге чыкпайм болду, мен токтотом деген учурда мына ушундай эжелер чыгып мага көмөк көрсөтүп, колдоо көрсөтүп, мага мындай поддержка берип, чык деп багыт көрсөтүп атышат. Мен аябай ыраазымын. Акыркы учурда мына мага жазган, негатив жазган адамдардан WhatsAppка көпчүлүк учурда. Ошондон улам мен токтотуп, мындан кийин болду токтотом. Мен багытым башка жакка бурам деп ушинтип ойлоп калган учурда көптөгөн эжелер келип, кыз келиндер ушинтип суранышып олтуруп, кайрадан мени эфирге чыгарышса мен абдан сүйүнөм. Кээде мындай көпкө чейин сүйлөбөй эфирге чыкпай калган учурда мындай толуп калат кадимкидечи. Адам өзүнүн ичиндеги мына маалыматтарды, информацияларды алган билимдерин кимдир бирөө менен бөлүшүп турбаса, адамдын ойлору башаламан болуп кетет. Мисалы, азыркы учурда интернетке кирсеңиз, билим бергендер, билим алгандарга караганда билим бергендер көп, аябай келгиле окугула, ушундай сабактар болуп атат, ушинтип атабыз, онлайн окуйбуз, же болбосо сиз ушул сабактан кийин ушинтип каласыз деп аябай көптөгөн маалыматтар. Биз ала беребиз, билимди ала беребиз, бирок ошол билимди колдоно албай атабыз. Кайсы биринен баштайбыз? Кайсы бирин биринчи жашоомо колдоном? Кайсыл алган билимимди кантип колдоном? Ошол нерсе бизде чоң көйгөй экен да. Мисалы, мен дагы 2017-ден бери ушул психология боюнча издеп, көптөгөн китептерди окуп, катыша бердим семинарларга, тренингтерге катыша бердим, көптөгөн китептерди окуй бердим. Акырында баштарым башаламан болуп кетти. Кайсы бирин кантип колдонушту билбейм. Жыйынтыгында мына ушинтип бөлүшүп, пикир алмашып, балким мен билбеген нерсени башка бир айымдар билет, мен дагы билгим келет деп мына ушинтип айымдар менен сүйлөшүүнү туура көрдүм. Эгерде алган билимиңиздерди туура колдоно албай жаткан болсоңуздар, демек сиздер эмнени туура эмес кылып атасыздар. Бул жерде дагы эң сонун фишка бар. Мисалы, ак баракты алып туруп, бүт бардык жашооңуздагы сиздин аткарыла турган, жасай турган пландарыңыздын бардыгын, ошол максаттарыңыздын бардыгын как мындай план кылып жазышыңыз керек. Мына буюрса автоунаа марафону бүткөндөн кийин ошол автоунааны ийгиликтүү түрдө жеңүүчүгө тапшырып, түз эфирде аябай сонун маанайда ошону бүтүрүп алгандан кийин, жыйынтыктап алгандан кийин көптөгөн кыз келиндердин мүмкүнчүлүгү жок экен. Билим алгысы келет, аракет кылат, аябай изденишет, бирок мүмкүнчүлүктөр жок экен. Үйдө олтургандар, декретте олтургандар, күйөөсүнө зависимый болуп, күйөөсүнөн акча сурап, андай учурда күйөөлөрү бербей калган учурлар болот, сабакка катышайын десе. Эми ошолорго чындап өзгөрө турган, мен өзгөрүүгө даярмын, мен ийгиликке даярмын, мен өзгөрүүгө баш ото менен киришем деген кыз келиндерди мен эми азыр заранее айтып кое берсем болот. Анткени мен ар бир айткан нерсемди жасаймын. Ошол айымдарды тандап алып, тандап эмес, мисалы каалоочулар, мажбурлап эмес эч кандай, ошол каалоочуларды чындап мен өзгөрүүгө даярмын, мен жашоомду мындай болушун каалабайм, мен кандайдыр бир деңгээлде өзгөрүү жаратышым керек, мен кандайдыр бир деңгээлде жашоомдо мындай переворот кылышым керек деп каалаган айымдарды, каалоочуларды гана алып, группа түзүп,
Инстаграмдан закрытый группада ошол айымдарды алып туруп күн сайын иштейм, индивидуально иштейм алардын ар бири менен. Күн сайын мына ошол 28 күн бою марафон кылам аларга дагы. Ал жерде эч кандай приздер болбойт, же болбосо белектер болбойт. Балким болуп калышы да мүмкүн. Эми түз эфирде кылуумдун себеби, эгерде сиз чындыгында өзгөрүүгө даяр болсоңуз, эгерде сиз чындыгында алдыдагы жакшылыкка да, жамандыкка дагы, проблемаларга да, бактылуу күндөргө да даяр болсоңуз, ийгиликке чындыгында даяр болсоңуз, мисалы көптөгөн крупный акчаны кааласаңыз, ошол крупный акчага сиз даярсызбы? Эгер даяр эмес болсоңуз, Кудай бербейт сизге. Эгер даяр болсоңуз, ошол акчага Кудай кандайдыр бир жол менен лотерея сыяктуу кылып утуп алышыңыз мүмкүн, же кандайдыр бир бизнес идея, пландарды жазып, ушундай инвестор аркылуу утуп алышыңыз мүмкүн. Мына ошол сыяктуу ошол крупный акчаларды жашооңузга тартасыз, эгерде даяр болсоңуз. Ошонун сыңарындай эле, эгерде өзгөрүүгө даяр болсоңуз, менде ошондой план бар. Күн сайын эрте менен саат канчада деп айтты, эрте менен таң баары уктап жаткан кезде турабыз дагы. Ошол учурда, ошол марафонго катталгандар, ошол учурда биз көптөгөн практикаларды жасайбыз. Мен жакында дагы бир өзүмө бир жакшы наставник таптым, аябай жакшы наставниким, аябай күчтүү. Аны эч ким деле тааныбайт экен, бирок өзүнүн үстүнөн гана иштеген жана өзүнө ылайыктуу гана учениктери бар да ал кишинин. Мына ошол айтат. Бизде мисалы орустарда изобилие деген сөз бар. Изобилияны мисалы көпчүлүгү түшүнөт, көпчүлүгү түшүнбөйт. Мисалы бизде которо турган болсок, токчулук, молчулук деп айтышат да, токчулук. Изобилие деген кенен, түшүмү көп, мисалы дасторконуңуздан даам үзүлбөй турса, түрдө тамак аш, дүйүм тамактар үзүлбөй аткан болсо, демек мына ошол изобилие. Үйүңүздөгү ырыскынын үзүлбөй атканы мына ошол изобилие. Ошол наставник айтат. Изобилие, мен бир күн отуруп дейт, элестетип карасам, кадимкидей менин көз алдымда изобилие мага капа болуп кетип баратат. Мага капа болуп, ушунчалык капа болгон, ыйлагысы келген сыяктуу болуп, менин жаныман өтүп кетип атат. Мени таштап кетип атат деп айтып атат да бизгечи. Анан ойлонуп карап турдум дагы, мен токто дедим, токто. Мен болду, мен бүгүндөн баштап ушул сени ушул изобилияга кайрылып атат да, ушул менин үйүмдө турушуң үчүн мен сенин айтканыңдын баарын кылам деп айтканда, изобилия мына ошол адамга кайрылыптыр. Бүгүндөн баштап эрте менен 1 саат 36 мүнөт калганга чейин, күн чыкканга чейин, мисалы 7-де күн чыккан болсо, ошого чейин 1 саат 36 мүнөт калганда эртерээк ойгоносуң дагы, ошол учурда сен өзүңдүн үстүңөн иштейсиң. Ошол учурда бүт бардык. Мисалы, ал киши мына мусулман эмес дагы ошол нерсени бизге жеткирип атат. А бизде мусулмандар ошол күн чыкканга чейин биз турабыз, багымдат намазга. Мына ошол нерсени бизге түшүндүрүп айтып атат. Багымдат деп айтпай атат, но просто мынтип айтып атат. Эрте турасыңар, күн чыкканга чейин 1 саат 36 мүнөт эрте туруп, ошол учурда силер өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштейсиңер, өзүңөрдүн максатыңардын үстүнөн аракет кылып, бүт бардык колуңардан эмне келет? Бардык нерсени. Китеп окуйсуңарбы, музыка угасыңарбы? Ошол учурда бардык мына чыныгы тишина болот экен да, тишина, покой болот экен. Адамдар тура элек, аба таптаза, машиналар пока жүрө элек, чыныгы мындай тазалык, аруу дүйнө мына ошондо болот экен деп түшүндүрдү бизге. Демек, ошол учениктердин арасынан бир гана ислам динин, мусулман, мен бир гана мен катталгандыктан башкалары түшүнбөй атат. Мисалы, бизде багымдатта турабыз, эрте менен намазга ушул убакта турабыз деп айтсам, ооба деп ушундай эле жооп берип койду да. Но мен ал нерсени ошол мага түшүндүрүп бергенине аябай сүйүндүм. Ошентсе дагы мына ошол марафонго каалоочулар болсо катталып, эми бул марттын ортолорунда кылабыз. Азыркы марафонубузду жыйынтыктап алгандан кийин. Ошондуктан эң биринчи кезекте изобилие, токчулук, молчулук, береке, ырыскы, мына ушул нерсени чакырыш үчүн,
ошол нерсени үйүңүздөрдөн тынбай үзүлбөй туруш үчүн эмне кылыш керек, кандай көнүгүүлөрдү аткарыш керек? Мен бул нерселерди окудум, үйрөндүм, аткардым, өзүмдүн жашоомдо колдонуп келатам. Эми ошол нерсени практика жүзүндө колдонуп көрүп, сиздерге дагы тартуулаганга даярмын. Каалоочулар болсо, мага эч кандай негативдин кереги жок. Мага эч кандай, мисалы, көңүл уртуп, же болбосо кандайдыр бир нерсени ушунун көңүлүн бузайын, ушунун репутациясын буза калайын, ушуга бир жаман сөз сүйлөй калайын деп бир нерсени аракет кылсаңыздар дагы мага өтпөйт андай нерсе. Анткени не деп коет, негативге караганда позитив все равно бир күн болсо бир күн жеңип чыгат. Мен башында аябай кыйналып жүрдүм. Эмне үчүн мага жаман сүйлөшөт? Мен буларга эмне кылдым деп да ойлонуп жүрдүм. Көрсө, кээ бирки адамдар рожденный ошондой негатив болушат экен. Ошондуктан изобилияны, токчулукту, молчулукту, рызкыны жашооңуздарга чакырганды үйрөнүңүздөр. Баардык нерсе мына ушул биздин колубузда. Биздин алаканыбызга келет. Биз алаканыбызды жайганыбызда, алаканыбызды Кудайга каратып багыттаганыбызда мына ошондо гана келет. Эмне үчүн бизде мына аалымдар көбөйүп атат, молдолор, жанагы диний сабактар көбөйгөндөн көбөйүп атат, бирок эч кимге жүрөгүнө жетпей атат. Анткени биздин жүрөктөрүбүз катып калган. Анткени мындай ушундай майдалап, түшүндүрүп, жүрөккө жеткирип айтып бере турган эч ким жок. Ыйлагандан пайда жок, башка эч нерсе кылгандан пайда жок. Же бир зар какшап, мен ушундай несчастный, бактысыз болуп калдым деп айткандан деле пайда жок. Айттыңызбы, значит, ошол боюнча бактысыз болуп өтүп кете бересиз. Бул нерсени сиз өзүңүз сөзүңүз менен, өзүңүз ойлоруңуз менен кайра ошол бактысыздыкты жаратып атасыз. Ошондуктан сиздерге ар бир ошол жерде эфирде олтургандардын ар бириңиздердин үйүңүздөргө токчулукту, молчулукту, изобилияны, рызкыны кармаңыздар. Ошол нерсени чакырыңыздар. Мына ошондо гана сиздер башка нерселерди жетесиздер. Эң биринчи бакытты үйүңүздөрдүн ичинен издеңиздер. Андан кийинки бакытты сырттан өзү эле келишет. Эми үйдүн ичинде дегенде, мисалы, үй ичинде эң бир бактысыздык үйдүн ичинен башталат эмеспи? Мисалы, аялың менен түшүнбөстүк, күйөөң менен болгон түшүнбөстүк, үй ичиндеги пикир келишпестиктер, мисалы, болот. Бизде деле болот, башка нерселер болот. Но ошол ситуациядан чыгып кетиш ар бир адамдын колунда экен да. Мисалы, кимдир бирөөгө таарынып жүрсөңүз, ал деле сизге таарынып жүрөт, эки жакты карап жүрө бересиз. Анын таарынычы аны жыбатат, өзүн жыбатат, аны түшүнбөйт. Сиздин ичиңизде таарыныч сиздин өзүңүздү гана жеп, организмиңизди уулап атат. Буну сиз түшүнбөйсүз. Муну кантип түшүнсөңүз болот? Жашоодо жолуңуз болбойт, проблемалар боло берет, ооруйсуз, кандайдыр бир иш кыла турган болсоңуз, аягына чейин чыкпай калат. Кайсы бир жерге барган болсоңуз, сизди мындай кабыл албайт, ушундай проблемалар көп. Мына ошолордун баардыгы ичиңизде таарынычтардан. Ошондуктан баардыгыңыздарга жагымдуу маанай каалайм. Ушул эфирди буюрса сактаганга аракет кылам. Марафонго катталыңыздар, автоунааны утуп алыңыздар. Активдүү катышуучуларга бизде автоунаадан сырткары дагы белектер бар. Рахмат сиздерге.